Assalamu alaikum, мекендештерим, замандаштарым. Азыр Лелик районунун Миңжигач айылында Немат Жороев деген аксакалдын үйүндөбүз. Мен бир деген тарыхын айткым келди. Адамдын тарыхы бар, жердин тарыхы бар, элдин тарыхы бар. Бирок дарактын да тарыхы бар. Мен мына ушул дарак жөнүндө сүйлөшкүм келип атат да. Жаңак. Жанына барып да көрөбүз, азыр аябай чоң дарак экен. Мен ушул үйдүн ээсине сурайын. Ассаламу алейкум. Кандай саламатсызбы? Тарыхын айтып бериңчи. Качан эгилген? Так билесизби? Тарыхын билбейт экенмин. Ол атам 1928 жылы туулган. Атам да билбейт экен тарыхы. Атаңыз 1928 жылы туулса, качан эгилгенин ал да билбейт. Бирок атаңыз туулган эс тарткан мезгилде бул чоңой эле калган бекен? Чоңой эле калган болчу. Бирок сурасам билбеймин канчанчы жылда тигилгенин деп айткан да. Эми биздин телегөрүүчүлөрдөн сураныч, бир YouTube'данбы же Google'дан карап коюңуздарчы, жаңактын өмүрү канча болор экен. Грек жаңагы деп коет, бирок бул кыргыз жаңагы. Негедир географияда же болбосо илимде, биологияда, зоологияда муну дайым айтып жүрүшөт да, грек жаңагы деп. Өмүрү канча болор экен билип коюңуздар, бирок менин божома бул бир 2 кылым болгонго дейм. Эгерде атаңыз 28 жылы туулса, 1 кылым мурда. Ошондо деле бул чоң мөмө берген жаңак болсо, анда бир 2 кылым болгон да. Ошондой. Анан бул кандай? Пайдасы тийип атабы? Пайдасы тийип атат. Кандай пайдасы тийип атат? Биздин жер шарты боюнча анча 1 жыл салса, 2 жыл салбайт. Ушундай аба ырайга карап, анан суукка жаны эме экен, баягыдай. Бекем. Жок. Чыдамсыз бекен. Чыдамсыз экен. Анан аз-маз күн суутса эле уже суу куруп кетет да. Суу куруп кетет. Анан кайрадан жалбырак жаралат да, анан кайра өсөт. Мөмөсүз өсүп калат да. Бир суу калгандан кийин кайра гүлдөйт, бирок мөмө албай калат экен да. Мөмө албай калат, экинчи эметкенде. Бул деле мындай сезимтал болот экен да, тарыхча. Сезимтал болот. Адамдай эле да. Кутта курагандай болуп 1 ай туруп калат ордунда. Анан 1 айдан кийин уже анан жарала баштайт баягы жалбырактары. Мунун эми бир эле түшүм эмес да. Кандай дейсиз? Пайдасы көп элеби? Пайдасы эми болгон жылы жакшы эле болуп калат. Жакыныраактан тарт. Az дегенибизде бир 10-15 мешок жанга калабыз. Түшүм берген убакта. Болбоду дегенде 2-3 мешок. Жегинге болот да. Жегинге болот. Жегинге болот. Бирок эми бул мөмөсүнөн башка деле пайдасы бар да мына. Сөрүңөр турбайбы? Отурат экенсиңер да биякта. Пайдасы өтө эле көп, чоң сая болушу бар, көлөкө болот. Дарылык касиети бар, жалбырактарынан дарылык касиет болот. Мөмөсүнөн жегенге болот, сатканга болот. Көлөкөсүчү? Көлөкөсү дагы чоң пайдалуу. Холодильникте да астында саратанда ушунча ысык болсо, асты Саратанда эмени байлайбыз, музоолорду, уйларды. Өзүбүз бияка отурабыз. Пайдасы өтө эле чоң. Кудайга шүгүр. Мисалы азыр аябай ысый баштайт да Бишкекте, Ошто, Раззаковто, Баткенде, кече биз Кулдуда болдук. Ал деңиз деңгээлинен бир топ эле Кыргызстандын эң төмөн жерлеринин бири экен да. Ысык экен да. Ошо мезгилде бул жакта салкын эле болобу? Ооба, салкын эле болот. Айрыкча биздин үйдүн алды салкын болот, башка жакка караганда. Мисалы үчүн биякта менин ата-энемдин үйү бар. Эми 8-9 болбой эле күн ысып кетет. Бизде мунун саясы менен, көлөкөсү менен салкын болот. Үйлөр дагы салкын болот. Жакшы. Анда бир жанына барып көрүп келели. Тарыхы болсо муну айтып коеюнбу? Эгерде атаңыз 1928 жылы туулса, качан эгилгенин билбесе, анда бул кайсы тарыхый окуялардын күбөсү болгон? Кокон хандыгынын убагында эгилиши мүмкүн деп ойлоп атам. Андан бери Кыргызстандын Россия империясына кошулганына күбө болуптур бул. Исхак Полот ул бар го? Исхак хан, Полот хан, кечиресиздер. Ошо Полот хандын көтөрүлүшүнө күбө болгон тарых экен да, тарыхтын күбөсү экен бул. Андан кийин Улуу Октябрь революциясы деп коебуз. Коллективизация мезгилинин, репрессия мезгилин. Ошол эле мезгилде Улуу Атамекен согушту көрүптүр бул. Эгемендүүлүккө кантип жеттик аны көрүптүр. Иши кылып тарых экен. Тегерегиндегилерге зыяны тийбейби? Мыналарды өстүрбөй койбойбу? Өстүрбөй койгон. Мунун астында алма бар болчу. 2 нак болчу. Бизде нак дейт, алмурут мунун астында. Биз жакыныраактан тартсаң, оолбой калбасын. Ойноп башына чыгып жечүбүз муну. Азыр эчтеке калбады астындагы дарактар. Астында дарактар калбайт. 4 дарак болчу. Ар жакта 2, бул жакта 2 алмурут, ар жакта 2 алма бар болчу. Азыр алар жок болуп кетти. Ушул калды да.
Alarda bizim kucağımız yetki emas. Biz Жүріңші, бұл алыстан бәлкім көрінбеді, екеуміз барып жанынан көреліші. Жанынан көрелі. Бұл жақтан сөйле, жар жақтан сөйле. Мен ұғышыма қарағанда, жаңақ бар жерде чымын чиркей анча болбойт де, чым болсол? Yok Jeg- yok. Жегеле бере чымын Yok чиркей. yok. Çimın çirke olmuyor. Bilmiyorum. Тұрышыға қызығып келіп изилдегендер болды, ол мұғалімдерден, илимпоздордон. Yok yok. Nasıl dedi Alman'ın tamırı keçe yakın dele bu ne? Бұл уй эмнеге мөріп атат, я. Жүріңіз. Көреліші. Jaylov ketip oturdu. Ошон үчүн да. Булар деле митинг кылат экен да. Bu evet. Келиңчи. Сен бияктан тартат окшойсуң. Ana Kaysa? bir Biyaktan, alma Moğol yerde olçu. Bir almasa narcakta olçu. 3 alma ki bunu alacakta. Мына бул жанына келгенде билинет экен да. Канчалык чоң экеничи. Эми караңыздар, шартактап, бутактап. 3 adamlık getirdik o değil. 3 адамдыкы. 3 adamdan evet getirdik. 4 Бирок adam. жакшыдан бак калат деп кимексе дагы канча сууп калды. Биринчиден көрк. Экинчиден канча адамдар көлөкөлөйт. Канча курт кумурска көлөкөлөйт. Канча чымчыктар ошол жерде түнөк кылат. Эртең менен турганда булбул сайрап эле, балким ушака конуп сайрагандыр. Бул жакта сөрүнү коюпсуздар, конокторду коноктойсуздар, туура. Жайда салкын болуп берет экен. Бир гана жер ошол тегерегендегилерди өстүрбөй койгону жаман экен да. Эми ар бир нерседе кемчилик бар бул дүйнөдө. Бирок ошону сактап берген силерге чоң рахмат. Эмне сугарып турасыңар? Постоянно bulacaklar komşularga ötet su. Ey. Ama alacakta iki almurut var bolçu. Aldaktı. Örük bolçu, iki almurut bolçu. Örükler alыс bolsa dele alıp tuğra yok olup ketти. Бирок көп жыл. Кайба жакындан тартсаң сөздөр угулбай калышы мүмкүн да. Адам бияк тарап сүйлөп атканда толкун бияк өтөт да. Бизге Эми болсо, эми караңыз. Бул жакта болсо байкуш кунажынбы? Кунажын да. Бул деле эмне эле өкүрүп атат десе, мен ойлогом курсак ачпа деп. Көрсө жайлоого кетем деп атыптыр да. Булардын деле өзүнүн талабы, өзүнүн каалоосу бар. Айтор чоң рахмат. Коноктогонуңузга жакшы конок болдук. Берекелүү үй-бүлөңүз бар экен. Багыңыз жакты, чарбаңыз жакты. Кудайым колдосун. Бар болуңуз, жараткан жар болсун. rahmat. Бир батаңыз бериңиз, мен сапарга чыгып баратам. Sizlerden yolunlar açık olsun. Esen aman жетip algıla. Bişkek'e samolyot менен жакшы esen aman жетip algıladır. Bize uagda olup kaldı. Ошол жолуңар safarыңар бек ката болсун. Esen aman жетip algıla. Амин, Аллах бар. Чоң рахмат. Hoş gelipsiz.